Татарстандын президенти иш сапарынын алкагында Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барды. Рустам Минихановду аталган жайда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов коштоп жүрдү. Ал жерден жазуучунун бир туугандары балдары тосуп алып Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу, чыгармачылыгы тууралуу айтып беришти. Ошондой эле Татарстандын президенти үй музейдеги экспонаттарды көрүп чыгып, эстелик жазуулар китебине өз каалоосун калтырды. Анда улуу жазуучунун 95 жылдыгына карата эки элдин ортосунда биргелешкен иш-чаралар уюштурулары белгилүү болду. Эске салсак, Кыргызстан менен Татарстанды маданияты, тилинин окшоштугу, дини када салты бириктирип турат. Это и съемки фильмов, и Кыргызча, татарча, орусча тасмаларды тартуу, китептерди чыгаруу жана Айтматовдун жаркын элесин апасы Нагима айымдын мекенинде эскерүү иш-чаралары болот. Пландар абдан көп. Жакын арада пандемия жоголуп, онлайн эмес офлайн режимде биргелешкен иш-чараларды өткөрөбүз деген ойдомун. Дүйнө өзгөрүп жатканда ата-бабаларыбыздын маданий каада салттарын улай алдыга жыла беришибиз керек.